Мен көптөн бeri башынан бeri айтып келатам. Мен Садыр Нуркожоевичтин өкмөтүнө оппозиция эмес, позициядагы депутатмын. Мен ал кишилерди колдогон депутатмын. Ал эми акыркы убакта өкмөттүн сындаган себеби алар туура эмес кылып атат. Кээ бир тармакта. Мына эт багытында бир-эки олигархтын мясокомбинатына эл эмне үчүн алып барып өзүнүн малын сойдуруш керек? Качан көрсөк эле Эдил Жолдубаев чет өлкөдө эми алдагы өкмөттүн бир функциясы да жүрөт да. Ал эми айтып атам да мен чет эле жүрө бербе. Ичти да кара. Соцблок аябай чоң блок. Медицина тармагы бар. Кумтөрдү алды. Бул эмне деген 3 жылда 4 жылда 1 миллиард 117 миллион доллар чистый прибыль түштү чөнтөк. Мен өз көзүм менен көрдүм. Алтынды 52 тонна 50 тонна алтынды өз колум менен кармап көрдүм. Социалдык тармактарда да сиз тууралуу айтылып калат да. Мисалы эми пакта депутат дейт го, ошого терикпейсизби? Негизи кандай кабыл аласыз ошону эсиздерди? Саламатсыздарбы, урматтуу Политклиника медиасынын көрөрмандары. ТТТ программасы кайрадан эфирде. Бүгүн бизде конокто Жогорку Кеңештин депутаты Балбак Түлөбаев болмокчу. Саламатсызбы агай? Саламатсызбы. Кош келипсиз. Кош болдук. Маекке келип бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Анда маегибизди баштасак, эң биринчи эле сурообуз. Сиз акыркы убактарда министрлер кабинетинин дарегине көп сындарды айтып баштадыңыз. Мисалы, ошол министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, саламаттык сактоо министринин министри Алымкадыр Бейшеналиев жыйынга келбегени боюнча айттыңыз. Министрлер кабинетинин парламенттеги өкүлү тууралуу сындадыңыз. Анан акыркы сындаганыңыз жана салык кодексин өзгөртүү киргизүү боюнча сындап чыкпадыңызбы? Негизи эле ошол министрлер кабинетинин жүргүзүп жаткан ишине кандай баа берет элеңиз? Биринчиден баардыгыңыздарды келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Ушул жыл жакшы жылдардан болсун. Элибизге тынччылык, бакубат жашоо үй бүлөлөрүнө баардык жакшылыктарды каалайм. Мен көптөн бери башынан бери айтып келатам. Мен Садыр Нуркожоевичтин өкмөтүнө оппозиция эмес, позициядагы депутатмын. Мен ал кишилерди колдогон депутатмын. Ошол эле убакта качан эле өзүм жаман болоюн деген ой болсун элде. Мен деле ошол элдин арасынан чыкканмын. Качан эле ошо кыргыз жаман болсун, эл жаман болсун, жаман жашасын деген дейбиз. Баарыбыз эле жакшы жашасын деп аракет кылып атабыз да. Анан ошол эле убакта өкмөттүн кээ бир нерселерин сындап атабыз. Себеби биз бул өкмөттүн ийгиликтерге жетишпей калуусун каалабайбыз. Ийгиликтерге жетишсе экен, ушул элдин көйгөйүн чечсе экен, ушулар түз жүрсө экен дейбиз. Себеби алар жогорку кеңешке караганда аларда мүмкүнчүлүк көп. Алар өкүм жүргүзөт, бийлик жүргүзөт, кабинет министри. Ошон үчүн биз алардын кемчиликтерин сындап атабыз. Биз башынан эле айтканбыз, биз бул өкмөткө душман эмеспиз. Биз өкмөт менен, мен жеке өзүм айтайын, биргебиз. Эртең мен да өкмөт менен эле бирдикте жооп берип калышы мүмкүн элге. Эл айтат да, сен убагында бир мындай болдуң беле, мындай болуп калып тигиндей болуп калып. Ошон үчүн биз чындыкты айтып, өкмөттүн кемчиликтерин оңдоп түздөп алдыга жылдырышыбыз керек. Эмне үчүн Эдил Байсалов жөнүндө айттым? Эмне үчүн Алымкадыр Зоординович Бейшеналиев жөнүндө айттым? Илгери бир Байдылда Сарногоевдун Чыңгызга жазган бир сатиралык ырсаптар бар эле го. Чыңгыз кайда, Париж, Нью-Йорк, Токиодо, Байдылдарда жүрсө керек, нарын менен Кочкордо деген кичине алмашып калышы мүмкүн. Ошол сыяктуу айттым да, качан көрсөк эле Эдил Жолдубаев чет өлкөдө эми алдагы өкмөттүн бир функциясы да жүрөт да. Ал эми айтып атам да мен чет эле жүрө бербе. Ичти да кара. Соцблок аябай чоң блок. Медицина тармагы бар, образование бар, соцблок бар, спорт бар. Анан эми пандемияда биз көрдүк го, кандай акыбалда болгонун. Бишкекте мисалы 17 000 киши болсо, жардамга муктаж элдер учетко турган атак мындай караганда 400-500 000 кишиге жардам бербедикпи? Больницалар, кээ бир больницалар каралбай калбадыбы?
Ошонун баарын азыр мына жакшы больницалар салынып атат, оңдолуп атат, бирок дагы эле жетпегендиктер бар да. Мен ошону айтып атам да, барып кара, мисалы Тоң районунда Каракуу айылына больница мурун мен оңдоп, губернатор болуп кеткен, оңдоп кеткен бойдон калды да. Эми ошону барып караш керек да. Себеби ал деген көптөгөн айылдарды пандемия убагында биз или Баканбайга или Балакчага гана алып барыш керек болуп калган да. Ал эми ортодогу 15-20 айыл калып калган да. Ошон үчүн биз именно ошол больницаны оңдоп баштаганбыз. Ошолорду карадап атам. Бул бир гана пример мен билген, мен башыман өткөн. Ошолдой эле Ананева, Григорьевкада бар. Эми ошолорду акырын оңдоп келатат, да оңдоп атат. Биз ошону айттык, анан жардамдашуу боюнча, сот защита боюнча эч ким эчтеке кылган жок, ачыгын айтып коеюн. Кандай келатса ошо бойдон келатат. Ошону айттык да, Бишкекти учетко алгыла. Чоң-чоң шаарларды учетко алгыла. Мурункудай эмес азыр. Ушуну караш керек да, Эдил Жолдубаев да ошон үчүн айттым, четте эле жүрө бербей, элди да кыдырыңыз деген мааниде айттым да. Ал эми акыркы убакта өкмөттүн сындаган себеби алар туура эмес кылып атат. Кээ бир тармакта. Мына эт багытында 1-2 олигархтын мясокомбинатына эл эмне үчүн алып барып өзүнүн малын сойдуруш керек? Ал болбойт. Эми мисалы райондун борборлорунда аштык деп ал жетпейт. Керек болсо ар бир айыл өкмөттө чоң айылдарды ачыш керек. Ошондо гана талап кылыш керек. Биринчи. Экинчисилер ветеринария. Биз азыркыга чейин өлгөн малдын этин колбаса менен самсыларда жеп атабыз. Башка тамак аш коопсуздугун карагылачы, санэпстанция иштеген жок. Ветеринария толук менен иштеген жок. Ошолорду тазалап алып туруп анан элдин малына көз артпайсыңарбы? Менин айылда кошунамдын 5 уй багып, 5 бука багып сатса базарга, эми ошону үйүнөн союп, итак эле көзөмөл бар да, базарга кирип баратканда, чыгып баратканда, союлуп атканда көзөмөл бар. Анын ички эттерин алып текшеришет. Анан ошол 5 букасын, мисалы 70, 80, 30, 40 километр жерге алып барып сойдуруш керек бекен. Андай болбойт. Олигархтарды ээрчибеш керек. Биринчиден, могу Бишкекти иретке салгыла силер. Бойняларды карагыла, ошолорго субсидировать этип бергиле. Мисалы момчага чейин бойня салсаң 1 миллион сом экен, 3 жылда бересиң деп койсо, бойня таптатына кабыл оңолуп калат. Силер айылдан эмнени баштагантасыңар? Булар олигархтарды ээрчиме кээ бир мамлекеттик кызматкерлердин ошолордун кызыкчылыгын лоббировать эткендегисине. Буга каршы чыктык, муну алып келбегиле дедик. Андан кийинкиси курулуш тармагында 12% өкмөт киргизип атат. Эйланайын Кудай, Кыргызстанда 1 жылда 30 миллион квадратный метр үй салыш керек. Элге ошол керек. Азыр мына чоң рахмат. Тарыхта болуп көрбөгөндөй 2 миллион квадратный метр бир моментте салып атат. Мындай болду беле? Болгон эмес. Бул бери дегенде 80-90 миң киши үйлүү болот 1-2 жылдын ичинде. Азыр инвестициянын баары үйлөргө келип атат. Мына Манас деген сити салынып атат дейт. Андан кийин башка ипотечный, анан Көлдө Куршавел салынып атат. Көл областтык борборлордо, райондук борборлордо ипотека салынып атат. Бул ипотека мамлекет салып аткан. Мындан башка частный бизнесте салып атат да. 12% деген 3 миллион сомдук үйүң 3 миллион 600, 3 миллион 700 миң сом болот деген сөз. Келип аткан ушул курулуш тармагына келип аткан инвестицияны өлтүрүү бул 12%. Бул кыргыздын байкуш уяла албай жүргөн кыргыз дагы какшап 1-2 жыл күтүү деген маселе. Дагы талаалап жүрө берүү деген маселе. Ошон үчүн биз айткандай президент муну колдоп, муну алып салла дегенде бул өтө кубанарлык. Демек биздин президентибиз өзүнүн элин ойлогон, өзүнүн эли кайрылууларды кабыл алат дегенди окуйт экен дегенди билдирет. Болбойт да 12% деген эмне деген жакшылык. Мен айттым, бул 12% өкмөт жыртык тешигин жаба албайт, бирок элге аябай жеңилдик болот. Итак эле акыркы убактарда налогдор боюнча, ар кандай штрафтор, айыппулдар боюнча элдин арасында ар кандай кептер бар. Ошондуктан биз ушуга каршы чыктык. Андан кийин азыр 1800 деңиз деңгээлинен пайыз боюнча да өкмөт менен биз карама каршы пикирге келип калдык. 1800 өтө татаал деңиз деңгээлинен бийик труднодоступный райондор боюнча мыйзам бар. Ал жерде 1800дөн 4000ге чейин категорияларга бөлүп койгон. Эмги кээ бир токтомдордун өкмөттүн жокко чыгарып,
кээ бир райондорго бербей атат. 12 күндүк эмгек өргүсүнө кошумча берчү. Мисалы Тоң районунда военкомат, кадастр жана башка мамлекеттик немелер ала албай калды быйыл. Эмнеге өкмөт өзүнүн токтомун жокко чыгарып койду? Өкмөт молодец, бир четинен иретке салып атат мурунку токтомдорун. Бирок силер мурун берип жүргөн эмени эмне үчүн мен ошону 2000ге деп 70 депутат колдоп кайра экинчи окууга жиберейдик. 2000 метр деген эмгек кодексине жазылган, бирок башка мыйзамдарга жазылбай калганда, ошол 2000ге таяп бербей атышат да, 2000 деп турбайбы ошондон өйдөккө беребиз деңизден келинен деп. Ал болбойт дедик. 1800 деп калган, ошол кодекс бардык мыйзамдардан өрдө турат. Булар элди алдап атышат да. Ошон үчүн ошол эмгек кодексине 1800-дө түшүрүп коюу жөнүндө сунуш бердим. Жана айтып атпайсызбы, салык айып пул боюнча наразычылыктар бар депчи. Өлкөдө салык саясаты кандай жүрүп жатат? Мисалы өкмөт бизге айтып атпайбы 2-3 жылдан бери биз салыкты жаңы түрүн киргизген жокпуз деп атат. Биз салыктын жаңы түрүн киргизген жокпуз. Салык деле алып атабыз дейт. Мейли, анысы туура алып атат. Бирок азыркы алып келгендерде жаңы кодексти карасаң, салыктын түрлөрүн көбөйтүп алып келет атпайбы? Мисалы НДСти курулуш немесине 12% алып келиптир. Ошон үчүн биз айтып атабыз да, элди багыш үчүн биринчиден элдин курсагы ток болуш керек, азык-түлүк менен камсыз кылышыбыз керек. Өлкөдө азыр сары суу май менен гана дагы бир нерседен камсыз кыла албай атабыз, 58%, калганы менен 100% камсыз кылабыз. Экинчиден үстүндө үйү болуш керек. Ошондо гана эл өзүн адам деп сезет да. Мисалы мен курсагым ток болсо, үстүмдө үйүм болсо, мен өзүмдү адам деп сезем, жеке үйүм болсо. Болбосо сен эмне кыйналат адам баласычы. Анан өкмөткө айттык кой, мындайыңар токтоткула дедик. Итак эле кээ бир нерселериңерди колдоп берип атабыз, кредиттерди алып атабыз, колдоп берип атабыз, туура алыш керек, антыш керек. Анан эми кээ бир элдин стратегический, элдин чөнтөгүнө түздөн түз тие турган нерселерге барбагыла деп атабыз, каршы чыгып атабыз. Бул жагынан азырынча удачно кетип баратабыз да. Анан эми билбейм, кай жерге барып өкмөт менен кандай пикирге келбей калабыз. Өткөн жумада Жогорку Кеңеш жана интернет жана жалпыга маалымдоо каражаттарында жала жабуу, мазактоо боюнча айып пул салуу мыйзам долбоорун экинчи окууда колдоду. Анан ошол колдогондордун арасында сиз дагы бар экенсиз да. Эмнеге ошол макул деп добуш берип калдыңыз? Эми мындай, мисалы, балбак, сен туура эмес иш кылып атасың, туура эмес иштеп атасың. Сен өтө начар адам экенсиң. Сен ишенгенбиз сага, бирок сен ишенимди аткарган жоксуң. Сен деген мындай эми кечирип кой, мал экенсиң десе мен эчтеке дебейм. Мен алсымды кабыл алышым керек, себеби мен темам, мен кызмат абалым ошондой. Бирок мен сени өлтүрөм, мен сени үйүңдү өртөйм, мен сенин кызыңды сыгылам, энеңди сыгылам, сен мындай кылам десе, кечирип кой, ал деген сөз эркиндик эмес. Мен ушун үчүн колдодум муну. Бирок айттым, 200 000 көп, белки 100 000 да көп, ошон үчүн юридикалык жактарды 65 000ге түшүрдүк, а жеке жактарды 20 000 сомго түшүрүп, Минкультура эмес, МВД териштирмей болду. Негизи өкмөттүн деле немеси позициясы муну кылмыш ишин кылбай эле, машинеге штраф салгандай эле салып койсун, бирок тигилер көзөмөлдөсүн дедиле, биз мейли ошондой эле болсоң кала берсин, бирок биз азыр эми муну МВД кылсын, МВД сотко ашырып койсун деп атабыз да. Бирок биз муну ылдый түшүрдүк бир топ. Ошондой сөздөрдү укук коргоочу же күчтүү юрист менен адвокаттар айтсынчы азыр, мен мандатымды тапшырып берейин. Айтпайт алар, себеби кылмыш экенин билет. Ошон үчүн биз иретке салышыбыз керек да. Тандалма иштеп калбайбы бул мыйзам? Бул жагы башка. Тандалма иштеп калса анда эле өлдүк. Анда азапка түштүк деген сөз. Бирок мен ойлойм, мыйзамдар тандалма иштебейт болуш керек. Иштеп калса эми 100дөн бирөө может бит иштеп калышы мүмкүн, эми адамбыз да. Атак 190-95 иштебегенге аракет кылышыбыз керек. Анда биз ушуга чейин жеткен демократиялык баалуулуктарды жогото алабыз да. Негизи өлкөдө сөз эркиндигинин абалы кандай болуп атат? Сөз эркиндигинин абалы мен жеке пикиримче Кудайга шүгүр дагы эле бар деп ойлойм. Бирок иретке салынып келатат. Кээ бирөө мындай укугун билип, кээ бир журналисттерди азыр деле көрүп атпайбызбы, сындап атат, айтып атат. Бирок мындай маданият чегинде, мыйзамдардын чегинде сындоо жакшы нерсе да.
Эгер бул маданий чектен сындоолор токтотулса, ошондо гана биз диктатура деп ойлошубуз мүмкүн да. Анан азыр эми сөз эркиндиги бар деп ойлойм. Мына ачсаңыз, мени деле канча жазып атышат, мени деле сөгүп аткандар бар. Мен эчтеке деген жокмун да. Аларга эчтеке деп айткан жокмун да. Президентти деле, Камчы Кыдыршаевич деле, мындай Акылбек Үсөнбекович деле, министрлерди деле, Нурланбек, Тургунбек Шакиевди деле эмне деп жазган жок Фейсбукта. Мен көрүп атпайм, тигинде, мырдай деп бизнес спикерге эмне деген сөздөрдү айткан жок. Мага эмне деген сөздөрдү айтпайт. Бирок бул сөз эркиндиги эмес да. Бул акаратчылык, бул шылдыңдоо. Ар ким эле блогерлер сөз эркиндиги деген анализ, чындыкты айтуу, ошол чындыкты далилдөө, ошо далил менен сүйлөө, ошол жагынан эч кандай мындай көпчүлүк, менин оюмча 100% десек, бир 70-80% бар Кыргызстанда. Да, кээ бир нерселер жок деп айтсак болот да, кээде жок эмес, мындай единичный случай да, мындай кыйналып аткан убакыттар бар. Сиз айтып атпайсыз, жана дарегиме ар кандай сөздөр айтылат депчи, анан кийин социалдык тармактарда да сиз тууралуу айтылып калат да. Мисалы эми пахта депутат дейт го, ошого терикпейсизби? Негизи кандай кабыл аласыз ошондой сөздөрдү? Мен өзүмдүн оюмду айткам да мен. Бул өкмөткө мен оппозиция эмес, позициямын деп, өкмөттүн болгон чындыктарын айтып берейин. Кайсыл жерден ошол жазгандарга мен көбүнө жооп берем. Кайсыл жеримен пахта кел деп дискуссия этип отуруп аягында кечирим сурагандар бар. Менде жазылып турат, карасаңар окуп берем азыр. Бирок мен позицияда өзүнүн позициясын айткандыгы үчүн, пикирин айткандыгы үчүн мындай сөздөрдү сүйлөө мен үчүн оңой. Мен көңүлгө бурбайм. Эгер мени кимдир бирөө өлкөңдү саткансың, өлкөңдү саткан саткынсың, сен бул жетим жесирдин акысын жегенсиң, сен коррупционерсиң, сен уурусуң десе, мага оор тиймек. Ошондой жок да, мага Кудайга шүгүр, мени позициям үчүн айтат. Пахта койду деп. Мисалы мен өкмөттү чоң рахмат, урматтуу Садыр Нуркожоевич дедим. Менин айылыма чейин асфальт төшөп бердиңер. 52 жыл көргөн эмесмин. Тоңурайын үстүн көргөн көлтөр айылына чейин. Мектептерди салып бердиңер, мектебибиз жок эле, бала бакча салып бердиңер, аныбыз жок эле. Кум төрдү элге алып бердиңиз, сизге чоң рахмат. Мына 1 миллиард 117 миллион чыны даана кереше түшүптүр, рахмат. Баткендеги мына өзбек-кыргыз чегарачын чечтик, сизге чоң рахмат. Кыргыз тилин мамлекеттик деңгээлге жеткирип ушул парламентке алып келдиңиз, сизге чоң рахмат. Мына азыр Тажикстан менен чегараны чечкен табыз, сизге чоң рахмат. Мына азыркы ички суу каналдарын, айыл чарбасын колубуздан келишинче иретке салып атабыз, сизге чоң рахмат. Аэропортторду салдыңар областтардагы. Бул стратегиялык жактан өтө маанилүү нерсе, кийин түшүнөбүз аны. Ошого чоң рахмат. Балыкчы Кочкор темир жолу барып Кочкорго таяп калды, чоң рахмат. Мунун эмнеси пахта? Бул болуп аткан иштерди айтып атабыз да биз. Мугалимдердин айлыгын 37-40 миң сомго чыгардыңыз, чоң рахмат. Деп айтсам эле меники пахта. Башка бирөөлөр айтса эле аныкы пахта эмес да. Анан мен ага терикпейм, болгондо айтып атам. Ана мени уурдап атат. Чегарага 1 миллиард долларга жакын курал алдык Кыргызстанга. Вертолетторду алдык. Чоң рахмат. Мына 2 самолет алып келип аэропортторго учуп атабыз. Мына эртең караколго саат 10-до ачабыз деп бизди чакырып атат. Стратегиялык эмне мааниси бар деп айтып атпайбызбы? Биз пандемияда көрдүк да. Бир областтан бир областка ташыйлбай калбадык медикамент менен врачтарды. Баткенде көрдүк, күн помощь чогулта албай канча күнгө чейин жетип калды. Эми Кудай буйрса аэропорттон аэропортко ташыйбыз. Бул стратегиялык жактан өтө маанилүү да. Жаңы жогоруда Садыр Жапаровдун артыкчылыктары тууралуу айтып калбадыңызбы? Ошондон улам бир суроо берейин да. Азыркы бийликтин кандай кемчиликтери жана артыкчылыктары бар? Кемчиликтери кадровый голод. Мисалы бир министрди алып келатып эле 1 айдан кийин эле башка министр келип калды. Бул эмне деген? Бул оюнчук бул министрлик. Кадр тандоодо өксүктөр болуп атат. Бир министрликтер 2-3 ай, 3-4 ай, 5-6 ай иштеп атат да. Деңгээли бар да, деңгээли болуш керек да. Бир чети туурадыр, балким коррупциялык иштерге аралашкандыгы үчүн алып аткандыр, иштей албагандыгы үчүн. Бирок ушул кадр тандоодо кемчиликтер болуп атат да.
Анан дагы кемчиликтеринен момундай чийки мыйзамдарды алып келип атат. Элге карамакчы келген ошону мындай аябай талдап туруп алып келиш керекпи деп калдым. Ушул кемчиликтерин айтайын, айткан эң чоң кемчиликтер ушул да эми. Ал эми жергиликтүү бийликтен мисалы президент Жапаров менен эле генерал Ташиев иштегенде эле сезилип атат бизге. Бир министрликтерде инициатива жок. Өзлөрү чыгып иштебейт, губернаторлор, акимдерде инициатива жоктой сезилип атат да. Да, мен баарын айта албайм эми. Кээ бирөөдө чыгып иштегендер бар араларында, бирок мындай как будто ушул экөө эле иштегендей сезилип атат да. Мындай карасаңар атак. Артыкчылыктарычы? Артыкчылыктары 30 жылдан бери унутулуп калган мамлекеттүүлүк болуш үчүн кээ бир критерийлер бар. Ошолорду кайра эске салды дагыларчы. Кылмыштуулук менен күрөш бул өтө чоң маселе. Экономикалык кээ бир нерселер, стратегический нерселерди чечип атышат да, чек ара маселелерин чечип атат. Мыйзамдарды иретке салып атат. Региондорду катуу басым жасап өнүктүрүп атат. Эң негизгиси элдин жашоосуна мына үйлүү кылам деп аябай чоң аракет кылып атат да президентчи. Мына 2 миллион квадратный метр ипотека үй салыш өтө оор, өтө татаал нерсе. Бул оңой эмес. Бул 80 миң киши. 80 миң кишинин жанында бирден киши болгондо бул 160 миң киши. Дагы бирден бирөөнү кошкондо уже 1,5 миллион да. 3 киши, 4 кишилик үй бүлөлөр үйлүү болот жакында. Техникалар арылып атат. Соц объекттер почти что мисалы мен бир эле Жети Көз району Тилекмет айылында уже соц объект жок, уже чечилди. Жолдор салынып атат. Бул жолдор салынып атат деген сөзгө элдин баары эле булмаада мамлекеттин мурункун көрдүк. Ар бир районго 5-тен 3 километр жол берип коюп отура берчү. Жолдор бул деген логистика өтө маанилүү да болчу. Бир жайдан бир жерге жетиш, экономиканын өнүгүшүнө шарт түшөт. Ошондой эле айыл чарбасына өнүктүрүү багытында кээ бир иштер жүрүп атат. Саламаттык сактоодо кемчиликтер болсо да кээ бир иштер жүрүп атат. Элге билим берүүдө 12 жылдыктын бизге эмне кереги бар деп атат. 12 жыл билим бербесе Европа биздин балдарды кабыл албай атпайбы университеттерди. 12 жылдык билим керек деп. Биз дүйнө менен интеграция болушубуз керек болуп атпайбы? Андан кийин кум төрдү алды. Бул эмне деген 3 жылда 4 жылда 1 миллиард 117 миллион доллар чистый прибыль түштү чөнтөккө. Мен өз көзүм менен көрдүм. Алтынды 52 тонна, 50 тонна алтынды өз колум менен кармап көрдүм мен. Ошондон чыккандан кийин айтып Кытайдын карызын төлөп салабыз десем, мени жаман көрүшүп, паткалем пактап деп атат. Кытайдын карызы 2 миллиард долларга эле жакын. Көп болсо 25 тонна алтын менен төлөп коебуз аны. Калган алтын 1,5 тонна алтыныбыз убакыт менен эле жүргөнбүз. Элде үмүт пайда болду да. Кытайдын карызын төлөп коебуз деп коркпой калдың да ошочу. Ошондой эле күмүшүбүз турат. Ошондой эле кен байлыктардын иштөөсү менен Кызыломпол, Ак Түз иштейт деп атат. Кызыломполдун мени сүйүнткөн ошол эле хвостохранилище болбойт. Хвосту алып туруп, кара балтага алып келип туруп, бош жерден болот да хвост. Тиякта болбойт. Анан мен өзүм айткандай Каршы Сайдагы уран калдыктар боюнча канча жылдан бери чечилбеген көйгөйдү чечти. Чолпон атага очной сооружение 62 миллион бөлүп атат. Баткен Жети Көздөгү эле койчу бардык жерге таза суулар. Мунун баары 1 жылдык эмес, 2-3 жылда байын көрө турган проекттер да. Көлдү тегерете жол салып атат. Буларды айтсак эле анан сен пактакорсуң, сен буларды неметип атасың, тигинтип атасың дейт. Мунун баарын мен мурун бийликте иштеп жүргөн адамга айтып атам. Мунун баары болуп аткан нерсе да. Эл жон тереси менен сезип аткан нерсе да, мен ойлоп тапканым жок мунун баарын. Ошондой эле Министерство оборонода Өзбекстан менен чечилген чек ара Кемпир абадты сатып ийди деп экөөнүн айласын кетирип бүттү. Биз билебиз да криминал менен күрөштө кандай экен дагы бир тармак. Көлдөгү ар бир келген таксиден маршруткалар акча алчу да, көлдү бөлүп алган да криминал. Мэр болгом, мен губернатор болгом. Ошо кээ бир нерселер болгон да, аларды убагында азыр алардын баарын башын сайып коюп жок кылды да. Карабайсыңарбы кандай коркутуулар болуп атат, тиги болуп атат. Мунун баарын Садыр Нуркожоевич менен Камчыбек Кыдыршаевичтин эрки менен болду да. Аны айтсак эле пактап койбуз. Баарыбыз көнүп калганбыз, балдарыбызга чейин черный болобуз деп калбады беле. Биз бир муунду жоготконбуз да. Параллельный государство курган булар государствонун ичинде.
Өзлөрүнүн налогу, өзлөрүнүн смотрящий, аким губернаторлордун үстүнө смотрящийлери болгон. Дагы ошонун арасында биздин тууган уругубуз да бар. Баарыбыз эле коркуп моюнсунуп келгенбиз да. Азыр андай жок да. Тигиге барсаң, тиги үй салып аткан жерден 3 квартира меники, бул үй салып аткан жерден 5 квартира меники да алып койгон да булар. Баардык бизнес ачсаң эле бирөө барат, бул да мынча бересиң деп коет. Бербесең өрттөп кетет же чаап кетет. Болгон да бул көлдө. Бостерде болбоду эле бирөөнүн үйүн өрттөп кеткен. Кафесин. Ошондой эле азыр Тажикстан менен чечилген чек ара маселеси чечилген тат. Кыргыз тилин биз кыргызча сүйлөбөй калбадык беле парламентте. Бул өкмөт кыргыз тил мыйзамын алып келип туруп биз колдоп берип чечип бердик. Азыр баарыбыз Кудайга шүгүр баарыбыз кыргызча сүйлөп калдык. Улут улуу символдордун улуттун уңгусу болгон тилибизди колдоп алып калды да. Жогорку кеңештин азыркы чакырылышын сындагандар болуп атпайбы? Социалдык тармакта, коомчулукта. Анан сиз ошол чакырылыштын депутаты катары 7-чи чакырылышка кандай баа берет элеңиз? Курамына, ишмердүүлүгүнө? Бул биз эмне ыйык эмеспиз да. Биз Куран эмеспиз да. Сындайт, айтат. Биздин баарыбыз бирдей тең эмеспиз. Кемчиликтерибиз болот. Анан эл бизге каалаган атын коет, билип коет, билбей коет. Биз эл кандай десе биз ошого макулбуз. Мына 2 жылдан кийин шайлоо болот. Анан биз шайлоочуларга барабыз, бара турган болсок анан ошондо эл баасын берет. Эгер биз жакшы иштегендерибиз болсо кайра шайланып келебиз. Жаман иштесек бизди эл шайлабай коет. Мына болгон көргөзгүч ушул жогорку кеңеш үчүн. 5 жылда бир шайлоодо чечет эл. Жакшы көргөнү шайлап алат, жаман көргөнү сен жаман экенсиң деп тебет. Же шайлабай коет. Болду. Анан мен эмне үчүн мен аябай укмуш иштеп атсам мени жамандайт деп мен антип айтканга укугум жок. Эл өзү баа берет. Эл өзү тараза. Сиз кандай баа берет элеңиз? Кандай иштеп атасыз? Мен өзүм иштеймби? Ооба. Мен өзүм ишиме мен колуман келген аракетимди кылып атам деп баа берем өзүм. Колуман келген мыйзам чегинде мага мыйзам кандай полномочия берсе ошону колдонуп атам полный. Жалпы жогорку кеңеш? Жалпы жогорку кеңеш да ушул менде колунан келгенче иштеп атат. Ар ким өзүнүн деңгээлине, илимине жараша иштеп атышат. Анан эл азыр 2 жылдан кийин баа берет. Анан жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев гимнди алмаштыруу боюнча демилгесин көтөрүп чыкпадыбы? Анан негизи жаңы гимн керек беле, бизге зарылчылыгы барбы? Силер жаш муундар билбей калдыңар. Азыркы гимндин музыкасы дагы, сөзү дагы эски кыргыз ССРнин гимнинин базасында алынган. Окуп көрсөңөр, мындай деген сөз бар. Эсимде мен эми коммунист комсомол болгом да, коммунистке азыр эле калган. Улуу орус кол берип деген сөз бар, жерлер бар. Азаттыкка алгалай бер кыргыз эл азаттыктын жолунда деген алгалай бер Кыргызстан коммунизм жолунда деп айтылган ал жерде. Ошо коммунизм деген сөздү эле азаттык деп өзгөртүп койгонбуз да. Музыкасы оп-окшош. Кичине эле жери өзгөрүлгөн. Сөзүндө алгалай бер Кыргызстан коммунизм жолунда деп ырдаганбыз биз илгери. Анан мен тилчи эмесмин, музыкант эмесмин, айтканына караганда 3-чү жак менин айтылып калган музыкасы башкача болуп калган дейт. Муну биринчи жазылса да мындай ушундай ырларды жазган акындар, күчтүү акындар жазыш керек. Музыкасында күчтүү композиторлор жазыш керек. Жакында эле адвокат Самат Матисаков камакка алынды. Анын кесиптештери анын кармалышын мыйзамсыз деп аташууда. Сиз бул боюнча эмне дейт элеңиз? Мен эми бир маалыматтарды окуганда ал жерден бир служебный подлогпу бирдеме бар деп уктум. Бирок мен билбейм чынбы калппы. Ошол эле убакта бир адвокаттын камалуусуна генеральный прокурор уруксат бериш керек да. Анан бул генеральный прокурор уруксат бергенде жөн эле мындай кол коюп бербесе керек. Себеби бир күн келет, баарыбыз жооп беришибиз керек. Дагы бир нерсе айтайын. Мурунку президенттердин убагында Акаев болобу, Бакиев болобу, Отунбаева, Жээнбеков, Атамбаев болобу ошол убакта кылынган кылмыштардын баарына азыр жооп берилип атат. Мыйзамсыз кабыл алынган иштер, мыйзамсыз кабыл алынган эменин жерлердин баары азыр кайра мыйзам чегинде алынып атат.
Ошон үчүн бул бийликтегилер да бир момент убакыт келгенде алар да кетет. Алардын убагында иштеген баарыбыз биз дагы баш болуп, эртең жооп берип калышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн мен айтарым, баардык нерсе мыйзам чегинде болуш керек да. Мыйзамдан кайтпасак, мыйзам чегинде болсо эч качан эч ким өкүнбөйт. Ошон үчүн Кыргызстанда мыйзам үстөмдүк болуш керек да. Ким болсун, кандай болсун. Себеби эртең бүрсү күнү баары бир айланып келип, ошол нерсеге жооп берип калышы мүмкүн да. Анда сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Сизге жаңы жыл алдында эркин микрофон берсек, кыргыз элине эмне деп кайрылат элеңиз? Элибиз аман болсун, журтубуз аман болсун, башка жаман оюбуз жок. Баардыгы мыйзам чегинде жакшынакай ойлогон ойдогудай болсун. Бир өнүгүп өсүп, жакшы жашаганга умтулушубуз керек убакыт келди деп ойлойм да. Бири-бирибизди жамандап, бири-бирибизди сөгүп, бири-бирибизге жаман ойлогондо эч нерсе өзгөрүп кетпейт. Өзүбүзгө эле зыян. Бири-бирибизди колдоп, алдыга жылып, мына кандай сонун иштер болуп атат, ошону алдыга жылдырып, мындан да жакшы жашашыбыз керек. Ошон үчүн бала бакырабыз, эли журтубуз, жек жаатыбыз аман болсун. Рахмат. Урматтуу Политклиника медиасынын көрөрмандары, ушуну менен эфирди жыйынтыктайбыз. Эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар.